Өтө каттуу жаандын кесепетинен базар коргондо 3 унаа кагышып каза болгондор бар дейт көөлөр. АКШда жашап жаткан кыргыз бир туугандар Мунарбек Сейитбек уулуну куттуктап, жубой ырдап беришти. Эркекче болгула, адресимди айтпайм. Бишкекте айдоочу майы кызматкерлерине дерски болгондугу үчүн айыппул салынды. Эвакуаторларга кандай ой пикир калтырат элеңиз? Бишкекте эвакуатор бир унаанын бир жак дөңгөлөгүнү чыгарып алып жүктөп алып баратканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Nerede страшная авария. Базар коргон. Караңыз. Köprünün canı. Köprünün üstü пробка. Bak. Страшная авария. İşte машина kalkıştır. Karangız. Adamlar hemen jakşılıyor ekan. Ay, 377 ekan. Hayırlı ekan. Biri Suvaşı depti, biri Karaça depti. Onu uçun onu. Атчанды унаа менен кууп, Карабалтыда адам өлтүрүүгө шектелип, Тайеке жээндер кармалды. Карабалта шаарында адам өлтүрүүгө шектелип, 2 киши кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 20 апрель саат 17:00 чамасында ат минип жүргөн 53 жаштагы жаран менен 55 жаштагы жарандын ортосунда чыр Атчан кетип калган. Бирок шектүү 35 жаштагы жээни менен бирге Пассат үлгүсүндөгү унаа менен Атчанды кууп жетип сүзүп өткөн. Натыйжада ортодо мушташ чыгып, 53 жаштагы жаран 2 тууганды бычак менен сайган. Ошол учурда 55 жаштагы киши аны таш менен башка урган. Ал алган жаракатынан улам ошол жерде каза болгон. Факты адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, 2 тууган кармалган. Аларда денелеринде жаракаттар болгондуктан медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Учурда бардык зарыл болгон экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Жалпы республикалык тестирлөө качан болору айтылды. Өлкө аймагында жалпы республикалык тестирлөө 15 майдан 22 майга чейин өткөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн 21 апрелде билим берүүнү жана окутуунун усулдарын баалоо борборунун директору Чынара Батракеева биринчи радиого маек берип жатып айтты. Анын айтымында бул жылуу катталгандардын саны жылдагыга караганда өсүп 54 миңге жакын адамды түзгөн. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө каттоон эрте. 4 февралда баштадык. Себеби буга чейин 1-1,5 ай убакыт берген учурда дагы жетишпей калгандар болуп келген. Мындан улам катталууга толук 2 ай убакыт бердик. Каттоо 4 апрелде аяктады. Бүгүнкү күндө 53.879 адам катталды. Бирок алдыда дагы кошумча каттоо болот. Бул жылы болжол менен тестирлөө 15 майдан 22 майга чейин өткөрүлөт, деди Батракеева. Ошондой эле быйыл босого балл тестирлөө өткөндөн кийин белгилене турганын кошумчалады. АКШдагы кыргызстандыктар Мунарбек Сейитбек уулун коноктошту. Америка Кошмо Штаттарында эмгектенип жүргөн кыргызстандыктар ал жака турнирге катышуу үчүн барган кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбек уулун коноктошту. Алардын видеосу социалдык тармактарга тарады. Анда АКШдагы мекенештер Мунарбек Сейитбек уулун төргө тургузуп сыйлап жатышканын көрүүгө болот. Ал тургай учурда АКШда эмгектенип жүргөн ырчы Эрлан Андашев жандуу үн менен ырдап берген. Беле кетсек, Мунарбек Сейитбек уулу АКШнын Колорадо штатынын Пуэбло шаарында 2025 USA Boxing International Open эл аралык турниринде алтын медаль уткан. İşte cetalabız ensep жүргөн Elinde can dünyamdı gelen boysun Ар жолу тайганан саган чанчанын Багыттан алга деген чарчабагын Кыра албай
Sar qadamda başlap жүрөt. Kıyaldı maksatыңды таштабагын. Ертең келчип бүгүн азыр ойгонуп. Elinden geleceğin oylanıp. Düşünsem canı kündün tanı sen. Kalın jurt kalıp durat bari teği. Барды. Ана бойго чыгарды да эгерде коюлбайт бирок боксерлор кырлар. Коюлду финалда бирок. Ошондо. Бизде хайлайттарда тренировкаларыбыз бар. Сон болмок да мында. Профессиональный бойлар бокста бар. Биз ошо ким коюш керек экен. Кеше чакырып турасыздар да. Эме өзүң дагы чогуу барсаң сон болмок да. Жок. Men без проблем. Любое время. Телефон бар менде. Бойлор боюнча Жакында чын Бойлор боюнча жак, тойлор боюнча. Элмекте де бокс мен да аябай кубанычтамын бүгүн силер менен таанышып, жолугуп, аябай сонун күн болот. Бүгүн биз Чикагодо, Америкада канча-мынча жумуштарыбыз бар, ошого кичине алаксып калдым, бирок азыр кайра. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Мына эркек жол кылам да. Машинага деле отурам мен азыр. Патрульный машинама отурам. Мен сизди отургузбайм да. Адресимди айтпайм. Эркекче болгула. Адресимди айтпайм. ПМС кызматкерлерине баш ийгиси келбеген айдоочуга айыппул түзүлдү. Каалаган жакка токтоп кете беришет. Бишкекте айдоочулар жол эрежесин тоготпой калды. Бишкекте автоунааларды мыйзамсыз токтотуу көйгөйү күчөп жатат. Бишкек шаарында автоунааларды тыюу салынган жерлерге токтотуу көрүнүшү күн сайын кайталанууда. Айдоочулар жол белгилерине жана коомдук тартипке көңүл бурбастан машиналарын тартипсиз токтотуп кетишет. Мындай мамиле жол кыймылынын коопсуздугуна түздөн түз коркунуч жаратып, айрыкча тез жардам, өрт өчүрүү жана башка кызматтардын өтүшүнө тоскоолдук жаратат. Жергиликтүү тургундар бул көрүнүшкө нааразы. Алардын айтымында айрым көчөлөрдө токтогон автоунаалар кесипеттүү кырсыктарга алып келиши мүмкүн. Бул көрүнүш коомдук коопсуздукту сактоодо олуттуу маселе бойдон калууда.
Бул жөлөк болдун Бийик жаңы тоолуу түрү аймактарда жашаган 2026 жылдан 3 жашка баштап чейинки балдарына берилип баштайт. 2026 жылдан тартып жөлөк пул төлөнөт. Камила Бул тууралуу бүгүн 21 апрелде Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында мамлекеттик төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Нактаева Мирайда билдирди. Анын айтымында жаңы киргизилип жаткан жөлөк пул 3 же андан көп балалуу үй бүлөлөргө тиешесине карабастан берилет. Ал төлөмдөр бала 3 жашка чыкканга чейин берилип, андан кийин токтотуларын белгиледи. Жалпы 3 миң сомдон деп эсептегенбиз. Азыр механизмдер иштелип жатат. Финанс министрлиги менен чогуу макулдашып, анан төлөмүн бекитебиз дейт ал. Механизм иштелип чыгып Ала букалык киши атасынын арбагына багыштап 2 айылды бириктирген көпүрө курду. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Ала Бука районуна караштуу Айрытам айылынын тургуну Талантбек Жумабаев атасынын арбагына багыштап, аш берүүнүн ордуна 2 айылдын тургундарын байланыштырган көпүрө салып берди. Ал атасы Мамадалы Жумабаевдин өмүрүн эскерип, 400 000 сом сарптап, көпүрөнү өз эсебинен куруп, элге пайдаланууга тапшырды. Бул иш-аракетке айыл эли терең ыраазычылык билдирип, ак баталарын беришти. Көпүрө Айрытам менен кошуна айылдын ортосундагы байланыштын негизги жолун түзөт. Буга чейин жамгыр жааганда же суу көбөйгөн учурда жашоочулар өтө албай, айрыкча жаш балдар менен карык-картаңдар кыйналышчу. Эми болсо көпүрө алардын коопсуздугун жана күнүмдүк тиричилигиндеги ыңгайлуулукту камсыздайт. Бишкекте эвакуатор унаанын бир дөңгөлөгүн сыртка чыгарып, кооптуу жүктөп бараткан.
Oh,